Ошону Каракулча эли көтөрүп президент кылып алды да. Зато тарыхта калды да. Эмнеси үчүн өзгөн деле тарыхта калышы мүмкүн эмес. Мен ушуну көптөгөн жерлерге айтам да, биз деле тарыхтын бир бетинде жазылып калабыз. Ошонун арасында мына Кайдыгер Карабан сиздерге окшогон кишилер дагы калат да. Ушу биздин аталарыбыз чындык үчүн күрөшкөн. Көп бир четинде бир таза эме менен калышыбыз керек да. Бул мындай эме мындай оңой көрүнгөнүнөн бул биздин келечек мунга өтө бир таасирдүү нерсе эмес. Биз ушул жагында карашыбыз керек. Биздин ошол улуу ушундай чыган саясатчы кайрадан бизге береби деп эртең биз ким менен арданабыз? Улукбек Ормонов деген менен мактанабыз. Же Болот Тыйканбаев менен мактанабыз. Алар ким таанып, өзгө тааныбаса башка эч ким деле тааныбайт да. Мадумаровду дүйнө эл аралык саясатчылар бир баа берип атпайбы? Мына ошо спикери даже баа берип атат. Он слишком честный деп атат, ошибка өтө честный деп атат. Мындай саясатчылар Бабурин айтып атат. Бабурин 2-3 чакырыштын деп спикер экен депутаттан. Мына ушундай баалуу адамдарды убагында баалап калбасак, биз кече эртең тарыхтын астында да биз чоң эме болуп калабыз да. Ошон үчүн намысты бек кармайлы дагы мына ушул шайлоодо бизде өтө чоң шанс бар. Кече да Рахман акелерге да ушу Адахан Кимсамбаевич айтты, бизде шанс бар утсак. Адамдар эч качан пейилден кетет да. Пейилди азып жанагындай Сабыр Жапаровдор мисалы үчүн ар жерден элдерди алып барып туруп көрүп атасыздар. Маршрутун мына жерден мектептин директоруна дайындап атышат, мынча адам алып бар. Мен башканда эме кеп кылгым келбей атат, факт менен сүйлөгүм келет. Мен мисалы үчүн аялым эмеде иштейт да. Садикте. Ошо эме мугалим болчу. Ана заведующий келет да, төртөөң барасыңар дейт да. Төртөөнүн үчөөсү мен билем Мадумаровду шайлайт. А ошол фактлардан канча бар да. Эми баа ошону экранга чыгарып туруп эле биз популизмге эме көбүрөөк эме болуп калганбыз да, басым жасап калганбыз. Садыр ушунча эл колдоп атты деп эле колдоп кете беребиз да. Анын нарагы эмне болбойт. А шайлоо чечет. Эртең ошон үчүн биз ушундай популизмге көп эметпей, өзүбүздүн акылыбызды жүгүртүп, ушул өзүбүздүн агабызды, өзүбүздүн эмеди Адахан Кимсамбаевди колдоп, биз деле бир тарыхты жазып калабыз да. Өзгөнүн эли президент чыгарган эл болгон депчи. Кандай айтасыздар? Мен айта турган нерсем ушул. Аксакалдардан. Кочкор аке, келиңчи. Эме балдар мынау айтылган сөздүн баардыгы мынау жүрөктүн ооруганынан айтылып аткан сөз. Келечекте өзүбүздүн келечегибиз. Кийинки небере, чебере, туура деген балдарыбыз бар да, келечек Кыргызстандын келечеги бар да, туура. Ушуларда ушу бизде жакшынакай заманда ушу жашагысы келген жан балдар болот да. Ошолордун келечеги үчүн ошо Адаханды шайлап алсак, Куда берсе болот ошол жашоо. Анан кийин бу карындашым айткандай Кытайга сатылып калбайлы, ушуну бек кармайлы, ушу колдоп Адаханды шайлап алалы. Ушундай рахмат. Я, токтосун силер. Аксакал бияка сөз сүйлөп койсунчу. Балларыңар тынч болгула. Мына шы кызым келип, мына агитация жүргүзүп, бул балларыңарды Куда кааласа быйыл бир күч кубат берип бир Адаханды бир шайлап алайлык. Жыл деле талпынып чыгабыз. Талпынып чыкканыбыз менен аягыбызды басып коюп атат. Путубузду көтөрө албай атабыз. Эки путубуз тең басып отургузуп коет бизди. Быйыл бир чыгынып өзүбүзчө болуп бир пишик өзүбүз пишик кармап катуу турайлык немелерибизге, бültenlerimizге тынч болгула балдар силер дагы. Шайлоону тынч жаман көрөйлүк. Жакшынакай кылып шайлоону өткөзүп алайлык. Балдарыңар тынч болгула. Musulman pandası birin düzleştiğimiz gibi. Özüme жақсы көрген нәрсені başka bir öpürürsün musulman nesine деген. Allah astagfirullah. Бұл дүниеге bizde Allah sınaşını mına жараткан. Adamda hayvanlık, şaytanlık, perişteli 3 kasiyet var. Qayсы kasiyetин күчтүү болуп кетсе, ошакынардан чыгып кете бересиз. Эртең өзүбүз көрүп койгон. 3 күн өмүрү калган адамды Алла Таала 30 жылга узатып койду экен. 30 жыл өмүрү бар адам 3 күндө жанын алып койду экен. Өлбөгөндей тирик кыл, эртең өлчүдөй ибадат кыл дейт. Адаканын сүйлөп аткан сөзү дагы бүтүн иман жөнүндө сүйлөп атат. Көрүп атасыңар. Эми мисалы элдин пейили оңолсо таккан менде хан келет. Элдин пейили булса келечегин жеп келет деп мындан 20 жыл мурун жаздым эле. Allah astagfirullah bana aytқан вакыт жок.
Mına astagfirullah tövbe kıldım. Saydın Nursi degen oğlum 90 kitap okup ondan keyin Kur'an okugan eken. Uşul adam aytgan eken, iman adamды insan kılat, Atıgül sultan kılat. İmansızlık adamды bir japay hayvan kılat. Eğer sen Allah'ın jana Kur'an'ın yoluna girsen, en ulu martabaga çıgasın. Alamda sonun mazmunu olasın. Eğer nefistin jana şeytanın yoluna girsen, en pasarajasına düşösün degen eken. İmanın ekeni bilbey turip, bilikке turup alıp el başkarganga to'g'ri kelmaydi. O'shaning uchun men aytarim, iymon degan birinchi iymonni qarmayli. Ko'pchilik amantu billahi malaikati va so'zlanmoqda. Allohga, farishtalarga, payg'ambarlarga, Qur'onga yaxshilik, yomonlik Allohdan ekan, o'lgandan keyin tirilishga 7-chi taqdirga ishondim degan so'z. 7 narsani iymonni to'liq bilib olsak, qolgan o'zining yo'lina keladi. Iymonimiz to'liq emasligini bo'lib o'tadi. Men o'riqchanman. Sizlarga o'xshab siyosatda jura olmayman. Mına şul Adakan birinci ayıga gelgende Beyaz'ın apası olup şu yerde jolukkan bir yaş bala bilen gelgen. Oşanda Adakan bana göngülüme jagıp bolgan eken. Oşanda ikinci deputat bolup gelgende Şeralga degende oşanda ör жазып elin arasında özünü okup verdim. Aylampa tele berүүдөн tanıldың bizge alыстан. Jurnalist eken kesibi жердешибиz Adakan. Tak etken yerden söz tapkan, zarı жоқ sözü betke etkan. Önümge tike karagan sen delerselek Adakan. El üçüncüne tuğulgan Madumarov Adakan. Ötküllüğü jağынан aşıp jöt kılıştan. Akkalpak kırgız elinde talaylı bol Adakan. Talık basın hiç kaçar arık bolar Adakan dep жазып ketken. Adakan menden oңır adam emes. Adakan menden ır жазып alıp ketken. Biyağında ırları жазған vakit жоқ. Emi aytып sözümge kıskartıp sizlerin sözüңөрдү kıskartıp koybayın. Biyaqta söyley turgan işiңерде sebep degende mында aytып atkanda buna baldardı tuğra jolda alıp bargan aksakallar imanды moldalar жоқ да. İman ekenin bilmeydi. Kaysıl adam, misal astafirullah tövbe kıldım. Aytkanday, akça verip koysa oşan sözüne girip ketiverir. Gelecegimizdi cevap albaylı. Oşan üçün bu bir sınaşı üçün jaratkandan keyin Allah aytып atadi, akılың менен tanып al деп atadi. Oşan üçün imanımızды толуктайлы да men aytarım. İmanды толуктаса Куда каласа бардыгы болот. Егер аяғындағы көрөбүз Куда каласа. Рахмат. Ава, sizden bir сұраныч. Siz ақсақал екенсіз, мынаға оқшаған жаш балдарға, наркы беркілерге ушундай жақшы сөздеріңізді айтып, дайым ушуларга сабак өтүп туруң ава. Мен айтып атам. Мына ушу жерде келип алып, көптөгөндөр келип алып айтып. Автобуста чыксаңыз деле, өзгөнгө базарга барсаңыз деле, жаттарга деле айта бериң ава. Men koluma gelişimçe aytып Ошондой кылың, ооба. Ооба, анан баягы айрымдар келип мына айтып, кандай болуп калды dedi. Men ayттым, 15-20 жылдан бери Adakan деп жүрөм dedim. Алтайга кандай жүзүм буруп кетсем men dedim. Мисалы үчүн Adakan президент болуп келе турган болсочу, бир дагы мына бул азыркы жеп жутарлардын бизнестери бардыгы токтойт да. Коррупция деген нерсе такыр жок болот. Ошон үчүн булар буну бийликке алып келбей атат да. Uşu biyiliktekilerin biznesi toktap kalar. Oşan üçün bular neme kılıp atar. Hiç kaçan korkpağıla yaşlar. Başımız bir jaraldık, bir ölüyoruz. Başımızda bir ölüm var. Sadece alıp gelip bizleri de öldürüp gitmeydi. Onun kudreti dağı jetpeydi. Bir Allah'dan korkkular. Allah'dan korkup uşu mınanday neme özgün oluşkan yaşlardı. Başka yılın yaşlarına dağın. Ülgü olguday ol. Uşunday patriot yaşlardan bolgular. Uşun sizlerin ötünörüzçü. Hiç kaçan arkaga kaytpağılar. Айтат го. Жигитке намыз керек, коёнго камыш керек билесиздер, а? Ошон үчүн намыздуу болуп, өзгөндүн азырчы эми капа болбойсуздар. Улуу сөздө уят жок дейт. Азыр мен ошо Баткен жакта жүрсөм, кече күнү бирөө келип айтат. Каяктан болосуз дейт, өзгөндөн болом десем, өзгөндүн кыздары өрт болот дагы балдары лох болот дейт. Ушу сөз силерге керекпи? Силердин эмнеңер кам башкалардан? Силерге окшогон жаш балдар жүгүрүп жүрөт Баткенде. Айткандар, айта берет. Ошолорго силер моюн бербеги деп алып, ушундай эртең күнү баш көтөрүп жүргүдөй болойлук. Рахмат. Ошондой сөз Турусбек аке да сөз берип коелу. Мундагы чындык деп жүргөн. Канча жылдан бери бизди бийликчи бир алдап эле келет атта. Жөнөкөй мисал менен айтканда, мисалы мен үйүмдө балдарыма талады акчам барын жок кылып келсем акча жата десе, кичине тыйынын берем да калганын өзүм кызыкчылыгыма иштетем да. Иштетип алсам. Бийлик ошондой кылып атат да биздичи. Пенсиябыз аз, мугалимдердин айлыгы аз, медиктердин айлыгы аз, бүт эле аз. Анан кийин өздөрү жеп ичип, өздөрү топтоп чет мамлекетке, банктарга салышып,
Ondan gelet dele bizdi kiçinekay nerse menen aldap şaylooga gelgende akça menen bizim doğuşumizni satıp alып atат. Satıp alганга kim күнөөлүү болот? Кайтып эле келип өзүбүз да, өзүбүздүн ичибизде 3-4 бар. Акчаны жакшы көргөндөр, мен билем да. Ол партия көп акча берсе ага деле иш кыла берет. Бул кийинкиде бул көп акча берсе буга деле иш кыла берет. Жалган деп айткыла. Жок, чын, туура. Айтпай эле кой. Бар жогунда бар бул. Барыбыз билебиз. Жакында досторуңа ушуп кетет го жайындагы. Барыбыздын өлбөй бурдай тирилигибиз бар. Эч ким ачка калган жок. Туурабы? Мына Токтогулакадан сурагыла биз ар бириңердин үйүңөрдө дасторкон жайылып турат. Биз кичинекейибизде кант, сары май, нан эле жейт элек кыштын күнү. Туурабы Токтогулака? Азыр дасторкон тола, эч кимдин үйүндө кыйынчылык жок. Ачка калган эч ким жок. Ошол 2000 сом, 3000 сомго сатылып, анан өзүң дагы аркаң кысылат дагы карап турса, мен мына салдым дейсиң. Мына бул мен айтам. Жээнбектин шайлоосунда өтө палит шайлоо болгон. Урунага чейин кирип карап турган себеп акчасын алып алган, үнчө албайт. Кубаныч акчасын алды, аркасынан кирип шайладыбы жок, карап турган. Жалган дегилечи. Туурабы? Туура. А мага эч ким кирип карай албайт. Мен алган эмесмин. Мына. Мына бул шайлоо дагы палит болду да кечеги. Ооба. Ал өтө катуу палит болду. Мына бул шайлоо азыр болуп турган шайлоо. Ода кожа болуп атат. Шайлоо дагы палит болду. Ооба. Ошон үчүн бул палит болбош үчүн өзүбүз таза болушубуз керек да. Ошондой жаман жака бурган, кичине тыйын бергендерге барбагыла. Ошону албай койсоң эле кутуласың өзүчө. Ошол акчадан эми кичине өнөп 5-6 миң алып алайын дейт. Ооба. Азыр дагы мындай болуп атат, ооба. Өзүнүкүн дагы, биздикин да кетирип атат. Мына азыр январь, февралдын пенсиясы менен пособиясы күмөн экен. Ооба. Берилбей калышы да мүмкүн экен. Муну өзүңүздөр жаңылыктардан угуп атасыздар. Пенсия менен пособия. Эмне себептен? Себеби мына кечегиде Баткен областына барганда Жапаров. Ушу мына биздин алиги пактакорлорубуз жагыныш үчүн Баткен областынын соцфондунан 3 миллион акча алдырыптыр. Баткендик шоферлор чыкпай коюптур эл ташыганга. Тажикстандын автобустарын таптырып алып, ошолорго май куюп берип, ошондой кылыптыр. Көрдүңөрбү? Кандай биздин өзгөндүк эл ошону кыла албайбыз. Ошол соцфонддо иштеген киши ыйлап атат. Любой жерде айтып берем деп атат. Мен 3 миллион акчаны каяктан төлөйм деп атат. Бул элдин акчасын алып иштетип берди деп атат. Мен элге эмнени берем деп атат. Казнадан акча алды деп атат. Анан эртең ошону мисалы үчүн азыр ар жерде ушинтип неме кылып, элдин пенсиясын кысып, балдардын рызкысын кыйып, пособияны кысып атат. Ошентип президент болуп кегече келбейли ошо Жапаров аксын өлүп албайбы? Элдин рызкысын кыйып келип президент болгучаңда. Каяка кетип атабыз? Бул президент боло элек ушундай иштерди кылып атат. Президент болгондон кийин сапсын башкача болот. Ошону да ойлонуңуздар. Ошол киши өзүбүздүн алдыбызга келип ыйлап айтып берди. Тарткыла деди. Мен ошону айттым, мен мынаны же жаздырбагыла сөзүн, же сатып алгыла десем, а бул тарттырбайт, азыр тарсаң качып кетет эле, качпайм деди. Тарт деди, сүйлөп берем деди. Мени өлтүрүп салсын деди. Сүйлөп берем мен. Казнадан 3 миллион акчаны алып чыгып кетти деп атат. Мына бизге ушу керекпи? Бул али президент боло элек ушул даражага келип атат. Эми калган өзүңүздөр ойлоп түшүнө аласыздар. Болуңуздар. Келиңиздер эми жыйынтыктап коелу. Урматтуу менен бир эки сөз сүйлөп коеюн. Айланайын жаштар, мына азыр соц тармак деген бар. Адамдын ким экенин ошо соц тармакка кирип издеп таап, ким экенин ошол жерден билсеңер болот да. Чындык үчүн ыйласа азиз көздөн жаш чыгат дейт. Чындыкты жакшы көрсөң, чындыкты сүйлөй бил дейт. Келгилечи бардыгыбыз, бир өлүп баратсаң, чындыкты сүйлөйлүчү, жаныңды жеп, бирөөнүн акчасын алып сатылып, баягы Кожо Жаштын бир киносунда бар, касен качып кетип атканда. Саткындын тирүү жүргөнү өлүмдөн артык деп, намысыбызга келеличи, намысыбызга, балдар, мен ушу мезгилгече дайым ушу чындык деп, ушу араңарда көбүңөр менен урушуп, талашып жүрдүм, бир эл, бир журтпуз, өлсөк, баягы Манастада бир жакшы сөз айтылган, өлсөк бир дөбөдө бололук, тирүү болсок бир дөбөдө бололук, өлсөк болсок бир чуңкурда бололу деп, ынтымакчылыкка чакырган, качанга чейин биз ушинтип бөлүнүп, жарылып жүрө беребиз, көрүнгөн бир акмактардын акчасына алданып, бая жакшынын жакшы билери сынбатын дейт. Акмактар кайдан билсин адам менен
айбанын дейт. Жакшы менен жаманын дейт. Келгиле эми болду эми айланайын. Балдарыбыздын келечегин ойлойлу бардыгыбыз, сатылбастан. Не керек бар ошентип акчага сатылып, мен мына палбан досторума дагы айтам, спортсмендерге да айтам. Айтып келем азыр дагы. Жигитсиңер келгиле элдин таламын талашалык. Каякта бир бандиттин акчасына алданып, ушулардын укугун коргобойлук. Келгиле жигитсиңерби бардың, жигитсиңерби? Кузгун болуп, көп жашагыча кыран болуп, аз жашаган артык дейт. Өлгөнүбүз жакшы, ошентип акчага сатылгандан көрөчү. Балдарыбызды ойлойлук, балдарыбыздын келечегин ойнойлу айнанайын. Биз көрбөсөк да балдарыбыз көрсүн бир жакшы жашоону. Коррупция деген нерсе мына өлдү бир жол, эч кандай айырма жок. Мына эми садырды жамандаш эмес. Мына эмеден көргүлө, соц тармактардан, ким экенин көрүп атасыңар. Бүт ошо ыплас жанакы чимкиликтер менен биригип, мына жалак баягы эле Мекенин Кыргызстанда биримдикте иштеген бандиттер менен бүт аралашып алды. Жалганбы айт келе мына. Ушул жерде куду ошол партияга иштегендер турасыңар, айт келе жигитче. Жок дегилечи мына. Кудайдан корколук да, айланайын. Орлордун баары чыгып кетти го түрмөдөн. Мына эми не болдуңар ошол партияга чуркап жүргөн ушенде жан үрөп, жаныңарды жеп, ошол жерде дагы аңдып тургандар. Не болдуңар? Ит болдуңарбы? Ит болдуңарбы? Турабы? Балдарыңарды ойлогула бардың, балдарыңарды. Экинчисине дагы чукуп атышат экен ошолор. Өлүп эле калгыла. Азыр эми ушул жерде дагы ким иштей турган болсо, келгиле бардыгы чогултуп ошону чакырып нерге. Нерде жигитче чакырайлы, нерде сүйлөшөлү, келгиле. Неге иштеп атасың? Неге сатылып атасың депчи? Турабы? Бетилер айтыш керек ошо чыккан. Чыбык карманга ит өш дейт, чындыкты айтканга акмак өш дейт. Карагылачы ушу чындык сөздүн душманы көп дейт. Келлебизди иштетели, Мадымаровду курлай жамандап атат. Мына көрүп атасыңар, Тилеле бар деп да. Тилеле бар, не иш кылды дейт. Мадымаровдун кылган ишин айткылачы, кимиң билбейсиң. Ошо Мадымаровдун кылган иштерине социалдыкта да жүрөт. Көрбөсө ошо көрүп алсын ошолорчу. Куд ошонун Мадымаровдун кылган иштерин ишке ашырбай да ушул бийликтегилер, келген бийликтегилер. Айтып койбойт десеңиз. Мен ошо жашымдан баштап, Мадымаров чындыкты сүйлөп, эч ким президентке кол кезеп сүйлөй алган эмес. 26 жашында мына Акаевди кандай кылган, такаган эмес деген. Мына көргүлө, айлана, укулачы. Жигит болалы, жигитче болалы. Мына акчага сатылган кошоматчылар, бандиттерди коргонгон, ушул жердегилер, намысыңарга келгиле, жигитчер бу жерге келип, эркекче сүйлөшөлү. Машинада болсун, машинада. Не боймен эркекче сүйлөшөм мен, ушул жерде мен билесиңер мен мисалы ушул жерде чындыкты айтып жүргөм, намысыңарга келгиле да, давай ушуну менен биримдик бололук, ынтымак бололук. Шайлоодо да ким? Алыскы туугандан ким немеге таштааны белгилүү эле болуп алыскы деген туугандан жакынкы кошулат. Ким кайга таштап атканы сразу билинет экен. Өлүк тиригибиз бир. Бири-бирибизди көмө турган, бири-бирибиздин тажиябызга барып өкүрө турган мына силер биз аяктан келип бизге эч ким күйбөйт. Келгиле балдар, жигит болсоң бекем бол дейт, айткан сөзгө беке, жигит болсоң ер бол дейт, айткан сөзгө бек бол дейт. Жигиттин намысыбызды башка жака сатпайлычы, келгиле. Бул жерде акыйкат мына кубанычынын күйгөнүнөн айтып атат. Жүрөгүндө бар үчүн сүйлөп атат. Мен дайым титишип келем ушул жерде. Дайым ушу Мекенин Кыргызстан бандиттерге кызмат кылган ушул жерде турасыңар баары. Бетилерди табактайбы. Чындык ошондой ачуу болот. Ачыгын эле айтам мен. Жигитче эле айтып атам. Бетке айткандын зары жок дейт. Акчага сатылып жүрдүңөр баарыңар. Келгиле эми балдарыбызды Кудайдан корколук, балдарыбыз бир жакшы жашоодо жашасын. Эртең ошо Кытайга кул болбосун ошо балдарыбыз. Куанчка мындай кылайлы. Балдар, мына Куанчканы ушул айылыңарга жетекчи кылып шайладык. Баардыгыңыздар макулсуздарбы? Аксакалактыңыз ким? Султан аканы Куанчкага зам кылдык. Макулсуздарбы? Макул. Аксакалдар, сиздер жардам бериңиздер. Болгон мүмкүнчүлүгүнчө. Колубуздан келишинче жардам беребиз. Анан жаштар ушул экөөнүн сөзүн угуп, мына өзгөңө штабка өткүлө. Байкочу болуп, не только бул жерге, башка жактарга бизге байкочтор жетишпейт. Өзүңүздөр айтмакчылар, азыр ошого иштеп жүргөндөр көп. Ошон үчүн бизге байкочу жетишпейт. Барып, өзүңүздөр жүрөгүңүздөрдөн барып туруп иштеп бериңиздер. Эч качан неме кылбагыла. Аркага жол жок, эмичи бизгечи койко эмик берип атат.
Анан эч кандай акча үмүт кылбаңыздар. Биз акча бере албайбыз. Азыр газета алып келдик. Бул газетаны дагы Россияда иштеп жүргөн биздин балдарыбыз акча топтоп газета чыгарыптыр. Ошодон кичине ала келдик. Азыр болуш бизге таркатып беребиз. Бүт айылдарга ушуну таркатып атабыз. Ошол байкуштар үй билеми багамын деп Россияда иштеп жүрүп дагы Кыргызстандын келечегин ойлоп ушундай иштерди кылып атат. Ana mınanda aralarda işte bakça deyip işte ketken azamattарды топтап өзүңөрчө. Ат келип отургузуп туруп, канча чал отасың. Ошол алган айлыгы биз топтоп берейинчи сага. Сен ошоктан чыкчы, бизге намысыбызга чек келтирбечи. Биздин атыбызды булгабачы деп айткыла. Кичине уялсın. Кудайга шүгүр. Биз ачарчылыкты көрбөдүк.